Всем привет, друзья! Забег продолжается, 12-часовой полусуточный забег детям аутиста посвященный. 2020 Кыргызстанда биринчи рет ысык көлдү 5 күндө айланып өткөн жүгүлүк Даниэль Жаныбеков бул иретте коомчулукту өзүнө бурууну көздөөдө. Тагыраагы ал 17 декабрь күнү 12 саатта 100 чакырым аралыкты жабык жайда чуркап өтүүнү көздөп, ал аркылуу аутизм жана Даун синдрому менен жабыркагандарга колдоо көрсөтүүнү максат кылууда. К нам подключились еще люди, дорогие друзья. Ал үчүн Жээнбеков конок катары дал ошондой өзгөчө болдарды жана анын ата-энелерин жана активдүү жарандарды чакырган. Спортчу өзүнүн активдүүлүгү аркылуу аларга майрам тартуулоо менен бирге шарт түздүрүүнү максат кылууда. Ошондой эле жүгүлүк Даниэль ким болбосун жарандарды сергек жашоого үндөө анын негизги максаттарынын бири экенин айтат. Мен ушундай уюштурганга туура келди. Анткени көптөгөн ата-энелер аутист же болбосо синдром Дауна деп коет. Чындап айтканда аябай кыйналып келишет. Анткени балдар дайыма ата-эненин жайында болууга аргасыз болот да. Ошол себептен кичине көңүл буруп, мамлекеттин көңүлүн буруп, обществонун жарандардын көңүлдөрүн буруп, ушундай адамдар бар экен. Балким кандайдыр бир условияларды түзүү, кандайдыр бир окуу мектептерин дагы ачуу дагы, анткени бул мисалы Бишкекте ачылса региондор каралбай эле кетет, анткени ал жакта көйгөй маселеси абдан көп.